Ардактуу замандаштар, Көлтаң программасы уланууда. Мына бүгүн дагы бир ийгиликтүү окуу жылы аяктоодо десек болот. Бүгүн 25 май, акыркы коңгуроо салтанаты жерлерде саат 9-да орун алмакчы. Мынакей биз дагы бүгүн студиябызга ушул күнгө ылайык тап атайын билим берүү тармагында талыкпаган эмгекин жүргүзүп келген мугалимдерибиз менен дагы маек куралы деп жана ошондой эле быйылкы 2022-2023 окуу жылында алтын тамга аттестатынын ээси дагы бизде мейманда отурат. Меймандар менен тааныштыра кетейин. Ак Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Жапаров бизде мейманда. Жана Каракол шаарынын номер 3 мектеп гимназиясынын директору Элнура Табалды кызы бизде мейманда. Ошону менен катар эле номер 11 мектеп гимназиясынын 11 классынын бүтүрүүчүсү Алтын тамга аттестатынын ээси Айбеке Догдурбаева бизде мейманда. Куш келипсиздер, кутмандык ушуак таң сиздерге. Анан бүгүнкү 25 май жалпы мынакей окуучулардын, бүтүрүүчүлөрдүн майрамы десек болот, мугалимдердин, ата-энелердин майрамы, сонун кубанычтуу күндө турган чагыбыз. Эң алгач бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Майрамдык маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Эң сонун. Мынакей сиздер дагы алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп бизге келип отурасыздар. 9-да мынакей жалпы мектепте дагы салтанатка дагы катышып жетишип калышыңыздар керек. Андыктан сиздерге дагы сөз бере кетейин. Мынакей Алтынбек агай, айтсаңыз, ушул 25 майга карата акыркы коңгуроо салтанатына карата кандай чектөөлөр киргизди? Негизи ар кандай кырсыктардын болуп кетпешин алдын алуу үчүн дагы мынакей чектөөлөр киргизилди. Баарыбыз эле маалым болуп турабыз. Дагы бир сыйра айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Рахмат. Мына быйыл дагы 2022-2023 окуу жылы үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан буйрук чыкты. 2266 буйрук менен чыкты. Жылдагыдай эле ошо эң негизгиси бул салтанаттуу линейкаларды уюшкандыкта жана окуучулардын өмүр коопсуздугун биринчи орунга коюп, ушундай катуу чектөөлөр менен чыкты буйругубуз. Анан ушунда чектөөлөрдү эмне бүгүнкү ошо 9-да башталуучу жалпы линейкаларды, ошо балдардын өмүр коопсуздугу биринчи, андан кийин ошол салтанаттуу линейкалар бүткөндө жерлердеги жана ар кандай оюн соок программаларын чектөө, ар кандай ашыкча акча чогултуулар болбоо, дагы ошол кечкисин дагы ошондой кафелерде болобу, тоолордо экскурсия иретиндеги нерселердин баарын чектөө чыкты. Анан ошондой эле биз ошол райондук мамлекеттик администрация, райондук билим берүү бөлүмү тарабынан дагы ошол буйрукка негизделип биз дагы өзүбүз дагы бекемдеп чыгардык. Анан бүгүнкү ошол эң негизгиси ошол биздин окуучуларыбыздын өмүр коопсуздугу да. Анан бул жерде ошол иретинде биз буга чейин ата-энелердин чогулушун өткөрдүк. Мектеп жетекчилеринин жыйналышы менен бирдикте өтүп, ошо ата-энелерге түшүндүрүү иштерин кылдык. Эми буюрса бүгүн ошо биздин бүтүрүүчүлөрүбүз баары толкунданып турган учур. Анан ошо толкундануу учурда ошо жанында ата-энелер болуп, ошол балдардын жанында болуп, балдардын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан бүгүн буюрса бир жакшы салтанаттуу баягы окуучу бүтүрүүчүлөрүбүздүн өмүрүндө эсте калаарлык бир жакшы иш-чаралар жерлерде болот. Анан биз дагы буюрса рейдтер уюштурулган ички иштер бөлүмү тарабынан, райондук билим берүү бөлүмү, ошондой эле мектептин жетекчилери, ошол окуучулар ар кандай кырсыктардан алдын алуу максатында ошондой рейдтер жүрөт. Анан буюрса дагы биз ошо ата-энелер дагы өздөрүнүн сунушун айтышты. Ошол жакшы болду, ошол министрликтин буйругу жакшы болду. Баягы ашыкча чыгымдын кереги жок. Мына азыркы кезде баарыбыз ааламдашуу мезгилинде мындай биздин балдарыбыздын да көз карашы башкача бир эме, ошону туура кабыл алды деп эсептеймин да. Жакшы экен, Элнур айым, сиз дагы номер 3 мектеп гимназиясында эмгектенип, быйылкы жылы дагы окуу жылы аяктап, мынакей окуучуларыңызды да уядан учуруп жатасыз. Анан 2022-2023 окуу жылы сиздер үчүн кандай жылдар болду, кандай ийгиликтерге жете алдыңыздар? Саламатсыздарбы? Биринчиден
Биздин Каракөл шаарынын номер 3 гимназия мектебинде негизинен 2,5 миң баладан ашык бала окуйт. Быйыл 2022-23 окуу жылында 92 окуучуну уядан учуруп жатабыз. Ийгиликтүү десем жаңылышпайм. Себеби ошо бүтүрүүчүлөрүбүздүн арасында эле өзгөчө окуучулар бар экени бар бүтүрүп атабыз. Ал окуучуларды айта кетсем атап биринчиден шаардык, областтык олимпиаданын жеңүүчүлөрү болду, спорт чеберлери болду. Ошондой эле республикалык олимпиаданын активдүү катышуучусу Алтыбаева Диана окуучубуз болду. Ошондой эле өзүңүздөр баарыбызга белгилүү болгондой эле биздин окуучу Асанакунов Даниэль алтын тамганы тастыктап берди. Абдан мектеп жааматыбыз менен ыраазы болуп, терең ыраазычылыктарыбызды билдирип, Асанакунов Даниэльге толкунданып отурган чагыбыз. Жакшы экен, мынакей. Айбике дагы дал ушул сиз айтып аткан Даниэль болгон алтын аттестатка да ээ болуп турат, мынакей биз дагы сыймыктанып сүйүнүп отурабыз десек болот. Анан сезимдер кандай болууда? Мынакей бүгүн уядан учабыз, анан экзамендерди аяктайбыз дагы мектеп менен коштошобуз деп турасыздар, Сезимдериңизди мен дагы түшүнүп жатам, бирок сиз өзүңүз менен айтып кетсеңиз. Толкунданып жатам. Бат эле 11-класс болуп, бүтүп бүгүн линейка болот. Ошого даярданып 9-го барабыз. Алтын тамга жөнүндө айтканда мен кубанычтамын, анткени өзүңүзгө ишенсеңиз керек, көп кишилердин ичинен алып, анан ойлогон эмесмин да алат экенимдичи. Жакшы. Анан мынакей мектеп босогосун 1-сентябрда аттап 11-класска кирип кече эле келгенде болоттук элек, Мынакей бүгүн 11-класста аяктап отурасыңар. Чындыгында бир карасаң турмуштун даңгыр жолуна аттанып, студенттик мезгилге кайтабыз деп бир сүйүнүп, бир мектеп менен коштоша албай турсаңар керек, Анан мынакей мектепти аяктап жатканда, мектепке 11-класска киргенде эле жакшы бир пландарды коюп, астыңарга жакшы бир кесипти тандап келсеңер керек. Алдыда кайсы кесиптин ээси болсом, кайсы кесипти тандасам деп ойлоп атасыз? Мен врач болгум келет. Медакадемияга тапшырайын деп жатам, бирок ОРТнын баллы караш керек. Бирок менин оюм боюнча медакадемияга тапшыргым келет. Эң сонун ийгилик каалайбыз. Буюрса Айбике дагы ойлогон ой максатына жетип, келечекте ошол медакадемияны дагы ийгиликтүү аяктап, кыргыз элине кызмат кыласыз деген ишеничтебиз. Анан Алтынбек агай айтсаңыз, мынакей Ак Суу району боюнча жалпы канча бүтүрүүчү уядан учууда, жана ошол Ак Суу району боюнча дагы алтын тамга аттестатын алгандар барбы? Рахмат. Быйылкы 2022-2023 окуу жылында Ак Суу району боюнча 11-класста 787 окуучу бүтүп атат, 9-класста 1127 окуучу бүтүп атат. Алардын мына быйылкы окуу жыл Ак Суу району үчүн өтө жемиштүү болду деп айта алам. Буга чейинки мынакей айтып кетти, Элнур айым айтып кетти. Райондук, областтык, республикалык олимпиаданын катышуучулары болду. Ошондой эле спорттук жетишкендиктер болду, эл аралык, республикалык, областтык спорттук жетишкендиктер. Ошондой эле ар кандай жана тарбиялык багыттагы конкурстар болду. Алардан да республикалык деңгээлдеги жетишкендиктер болду. Анан бизде мынакей көчө эле министрлик бул алтын тамга бизге акыркы 5-6 жылдан бери ошол республикалык билим берүү министрлиги өткөрүп калган бул алтын тамганы. Анан ошол алтын тамгадан Ак Суу району боюнча ошол бир окуучубуз алтын тамгага ээ болду. Элнур айтып кеткендей эле биз дагы аябай сыймыктанып, толкунданып турган учурубуз. Себеп дегенде бул алтын тамга бул накта өзүнүн 11 жылдык окуган билимин көрсөтөт. Анан мына биздин окуучубуз ошо Киров мектебинин бүтүрүүчүсү. Андан сырткары бизде мына быйылкы окуу жылында Ак Суу районунда 2 балабакча ишке берилди. Ошондой эле мына 2 мектебибиз бүтүп 1-сентябрда мектепке жаңы мектепке окуучуларыбыз сүйүнүп атат, киребиз деп. Ошондой эле дагы мына күз менен ошол дагы 2 балабакчабыз ишке берилет.
Анан андан тышкары да биздин мугалимдерибиз дагы ошол өзүнүн тажрыйбасын чыңоо, чыгармачылык менен иштеген мугалимдерибиз дагы эл аралык, республикалык, областтык мелдештерге катышып, Самарып мугалим дегенге катышып мына Ташкент шаарына, Алматы шаарына барып келишти. Ошондой эле мына Көчө эле областтык билим берүү институту областтын мыкты мугалими конкурсун өттү. Анда дагы биздин 2 мугалимибиз, орус класстары үчүн мугалимибиз 1-чи орунду, кыргыз класстары үчүн мугалимибиз 1-чи орунду алды. Ошондой эле бала бакча арасында дагы тарбиячыбыз келип областтан 3-чү орунду алып кетти. Мынакей ушундай биздин баягы мугалимдерибиз дагы жигердүү, өзүнүн чыгармачылыгын жайылтуу иретинде дагы башка жактан үйрөнүү, мына азыр онлайн курстар аябагандай көп. Биз дагы ошол биздин тараптан дагы ошондой тапшырмалар берилип, өздөрүнүн мугалимдик кесибин мындан дагы өнүктүрүүгө аябагандай чоң кызыгуу менен катышып атат. Анан мамлекет тарабынан дагы ушул мектептерди куруу боюнча дагы өтө чоң жардам берилип атат. Мынакей көп жылдардан бери авариялык мектептерибиз мынакей салынып баштады. Буюрса ушу президентибиздин баягы тапшырмасы менен ошол мектептер уже азыркы учурда салынууда да. Андан тышкаркыларды карап көрсөк дагы мынакей мектептерде азыр көмөкчү чарбалар деген бар. Ошол көмөкчү чарбаларды мынакей быйылкы окуу жылында дагы аябай көңүл буруп, мынакей ошол балдардын ысык тамагына дагы ошол көмөкчү чарбалардан берилди. Эми айтып отурсак аябагандай жетишкендиктер абдан көп болду. Мына азыркы кезде ошо жыйынтыкталып атат. Анан бүгүнкү күндө ошол бардык жерде ошол ийгиликтери менен мугалимдер сүйүнүп аткан учурлар жакшы экен. Эң сонун мындай ийгиликтер дагы кийинки жаңы окуу жылында да кошулат деген ишеничтемин албетте. Анан мынакей Элнур айымдан сурагым келип турат да, 11-классты, 9-классты бүтүрүүчүлөр аяктоо алдында турат. Алар кесип тандоодо дагы ар кандай түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Мисалы үчүн туура кесип тандап аны окуп бүткөндөн кийин ал кесипти сүйгөнүңдөн өмүр бою ошол кесипти сүйүп ушунчалык майын чыгара иштейт эмессиңби? Ал эми кээ бир учурда болот. Мисалы үчүн окуучулар туура эмес кесипти тандап алып убактысын өткөрүү ийген дагы студенттер болот ат. Анан ушул жаатта мектепте кандай иштерди жүргүздүңүздөр? Туура кесип тандоо боюнча деги эле иштер жүргүзүлөбү? Рахмат. Мектепте ар кандай иш-чаралар, иштер жүргүзүлүп турат. Профориентация боюнча, кесипти тандоо боюнча балдарга мугалимдер тарабынан дагы багыт берилет. Биринчиден, экинчиден колледждер, университеттер, биздин окуучулар Россияда окуган окуучуларыбыз бар, Кытайда окуган окуучуларыбыз бар. Ошолордун өкүлдөрү офлайн форматта болбосо дагы онлайн форматта келип бизге маалыматты берип турушат. Биз аны балдарга терең жеткизгенге аракет кылабыз. Мен ойлойм, биздин мектепте 9-класста азыркы учурда 160 бала аяктап атат. 11-классты жана айтып өткөндөй 92 окуучу аяктап атат. Мен ойлойм, кесипти биздин балдар туура тандайт. Айрыкча жетишкендиктерге ээ болгон балдарыбыз уже тандап койгон. Ким алтын тамга ээси болгон Асанакунов Даниэль, ал дагы ошо ОРТнын жыйынтыгынын негизинде медик болом деп, медицина академияга өтөм деп максат коюп атат. Балдардын баары эле туура максат коюп уже тандашкан деп айта алам да. Эң сонун. Сиздерге болсо эркин микрофонду бере кетейин. Мынакей биздин сапарыбызда карап бара жаткан чагы бүгүн жалпы кесиптештерди, окуучуларды, ата-энелерди акыркы коңгуроо салтанаты менен куттуктап, өзүңүздөрдүн кыскача куттуктооңуздарды айта кетсеңиз кайкелибиз. Рахмат. Бүгүн баарыбыз үчүн ошол билим берүү тармагында эмгектенген мугалимдер, биздин окуучуларыбыз бир толкунданчу күн. Себеп дегенде бүгүн 25 май акыркы коңгуроо аземи болот. Мына Ысык көл областынын баардык бүтүрүүчүлөрүнө жана ошондой эле мугалимдерине бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Бул бүтүрүүчү деген сөз артында эмне деген жакшы бир толкундануу бул сөз да. Анан муну бүтүп аткан гана окуучуларыбыз сезип атат болуш керек. Бүгүн ошол окуучулардын ак жолу каалайм. Ошол окуучуларга келечектери кең болсун, адам жүрөгүндө ыйман болуп, ошол кыргызыбыздын патриоту болуп, ошо кыргыз үчүн, кыргыз жери үчүн сыймыктанган, кийин кайда болуп чет өлкөдө окуп жүрүп, кийин ошо кыргыз өлкөбүзгө экономикасын көтөргөн биздин мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз
болсун. Ата энелерге дагы каалап кетем, ушул сиздердин балдарыңыз, силер сыймыктанган, биз сыймыктанган баардык мектеп, ошо Кыргызстандын мектептери сыймыктанган биздин бир өзгөчө бүтүрүүчүлөр болушун каалап кетем. Анын ичинен дагы өзүмдүн Ак Суу районундагы биздин 787 бүтүрүүчүгө да ак жол каалап кетем. Аман болушсун. Эң негизгиси ошол туура кесип тандап, келечекте карай багыт эч качан узун жолдор болсун, эч качан баягы артка кетпей, астына гана умутулуп, силер бар үчүн биз, келечек бар үчүн биз сыймыктанабыз. Анан экөөбүз өссүн, баардык окуучуларга ошол жакшы жыйынтыктарды берип, Ысык Көл областында да каалап кетем, ошо бүтүрүүчүлөрүбүздөн көп алтын сертификаттарды каалап кетем. Ийгилик мугалимдерге ден соолук, чыгармачылык ийгилик, жаңы эс алууда турасыңар, ошол эс алууңар дагы ийгиликтүү өтүп келишсин. Айтканыңыз келсин, элгерсиз. Рахмат. Учурдан пайдаланып, мен ардактуу ага-эжелерди, биринчиден ата энелерди, урматтуу Ысык Көл областынын бүтүрүүчүлөрүн чын жүрөгүмдөн бүгүнкү майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Себеби баарыбыз үчүн бул күн өтө маанилүү майрам күн. Баардык бүтүрүүчүлөргө чынында жаңы аттанып аткан, турмушка аттанып аткан сапары байсалдуу болсун демекчимин. Жолдору шыдыр, ар дайым тилектери орундалып, ойлогон максаттарына жетишсин. Эч качан чалынышпасын. Ал эми ата энелерге дагы ошо агай айткандай, ата энелер сыймыктанган, ошондой эле мектеп сыймыктанган бүтүрүүчүлөрдөн болсун. Агай эжелерибизге көңүлдүү эс алуу каалайм. Быйыл окуу жылын жакшы жыйынтыктап атабыз. Албан ийгиликтерди каалайм. Андан сырткары номер 3 Каракол шаар номер 3 гимназия мектебинин бүтүрүүчүлөрүн дагы өзгөчө куттуктайм. Андан сырткары бизге бүгүн конокко 20 жылдык бүтүрүүчүлөрүбүз да келмек. 20 жылдыктардын дагы бүгүн чоң майрамы алар үчүн. Майрамдары кут болсун. Анан бизге келип мугалимдер менен, мектеп менен учурашып кеткендиги үчүн терең ыраазычылык билдирем аларга дагы. Ошо дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Ал эми биз мынакей Айбикеге дагы сөз бере кетели. Айбике мынакей бүтүрүүчүсүз, эң сонун бир маанайда бүгүн салтанатты өткөрүп алыңыздар, алдыга койгон максаттарга жетсин деген жакшы тилекти айткым келип турат. Анан сиз дагы өзүңүздүн каалоо тилегиңизди куттуктооңузду, мугалимдерди куттуктап кетсеңиз болот, классташтарыңызды куттуктап айтып кетсеңиз. Мен бүгүнкү бүтүрүүчүлөргө, мугалимдерге майрамыңыздар менен мен силерди куттуктайм. Өзүмдүн мектебимдеги мугалимдерге, аларга да чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анткени алардын эле жардамы менен мен ийгиликтерге жеттим деп айтсам болот. Ошон үчүн менен чоң рахмат. Бүгүн ошондой майрам болуп жатат. Майрам сонун маанайда өтсүн дейле. Сизге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Мынакей ЖРТнын жыйынтыгы дагы жакшы чыгып, өзүңүз каалаган ошол мед академияга тапшырып өтүп алышыңызга тилектешпиз. Ак жол сага бүтүрүүчү дейле. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Маалымат катары айта кете турган болсом, Ысык Көл областында быйылкы 2022-23 окуу жылында 5276 бүтүрүүчү мектепти аяктап жатат. Ысык Көл областык билим берүү институтунун маалыматына караганда, жогорку окуу жайлар тапшыруу үчүн жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүүгө 4950 адам катталган. Анын ичинен 4648 окуучулар. Андыктан ушул окуучулардын келечеги кең болсун дейли, жалпы 9-11 классты бүтүрүп жаткан окуучуларга ак жол каалайлы. Бүгүнкү 25 майда саат 9-да өтө турчу Кыргызстанда болуп жаткан жалпы салтанаттуу иш-чара, акыркы коңгуроо салтанаты эң сонун маанайда өтсүн демекчибиз. Ал эми азыр сиздердин назарыңыздарда 25 майды башка өлкөлөрдө кандай майрамдашат ушул туурасында дагы кызыктуу рубрикага кезек беребиз.